Сиздин сөзүңүзгө кошумчада биздин эл аз билбейт да, ноябрь айында 2016-жылда административдик жана үй бүлөлүк кодекске биринелерине толуктоолор киргизген. Ошол толуктоолор боюнча кыздын ата-энеси, эгерде кыз 18-ге чыкпаган болсо, жана күйөө баланын ата-энеси дагы 3 жылдан 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп уже баягы жоопкерчиликти астын сызып белгилеп койгон. Буга чейин бизде мыйзамда болгон эмес да. Эгерде эрте турмушка чыгуу болгон факт болуп калса, анда ким жооп берет? Себеби жертва 18-ден төмөн болот атпайбы жашы? Ал эми азыркы мыйзамда белгиленген да, эгерде никеге туруунун бир тарабы көбүнчө эле кыз балдар болот атпайбы? Себеп дегенде күйөө балдар 18-ден жогору да көбүнчө эле. Ошондой факты болуп калса ким жооп берет дегенде азыр мыйзам чегинде каралган. Урматтуу катышуучулар, балдар, өзүңөрдүн ата-энеңерге жеткирип берсеңер, ошол күйөө баланын ата-энеси, кыздын ата-энеси жана никени окуган молдо 3 жылдан 5 жылга чейин жазага тартылат, эркиндигинен ажыратууга деген уже укуктук ченем бар да. Ошого биздин элибиз, биздин калкыбыз баш ийиш керек. Бардыгыбыз биз Кыргыз Республикасынын жараны болобуз да. Анан законду кабыл алынса, президент кол койсо, жогорку кеңеш бир нече окуулардан кабыл алгандан кийин биз жаран катары, атуу катары Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарга баш ийишибиз керек. Ооба, урматтуу молдоке, сиз туура айтасыз, баягы биздин коомдо бардыгыбыз бири-бирибизге тууганбыз, бардыгыбыз бири-бирибизге доспуз, жарбыз, жоробуз дегенде, бирок биз улуттук генофондду сактап калышыбыз керек да. Мисалы биз жерлерде Ош жана Жалал Абад областтарында кыдырганда биз 11 класстын окуучулары менен жолукканбыз да. Жолуксак бир кичине эле балдар кирип атат да, кыздар, балдар. Анан силер кичине класссыңарбы? Бизге 9-10дун балдары, 11дин балдары керек десек, жок эжеке, биз 11 класспыз дейт. А бою мындай көрүнүшү бир 7 класстын балдарындай да. Демек, биздин улуттук генофондубуз бара-бара жыл өткөн сайын баягы эме деп коет, поколение муундан кийин аябай алсырап бара жатабыз да. Ошонун эгер алдындай аябай узун эмне деп коет, көз чаптырып эме кылсак, ушул эртеңкелерди алдын алууга, токтотууга бардык тараптар, идеендер отурат, молдокелер отурат, жаштар отурат, биз жарандык активисттер отурабыз, бардыгыбыз биргелешип иш алып барсак токтотобуз деген ишеничтебиз. Мен урматтуу жаштарга дагы бир сөздү айтып коеюн дегенмин. Нике курагы, эң минималдуу нике курагы бул 18 жашта, закондо каралган. Жүйөлүү себептерге боюнча 17 жашка чейин гана айыл өкмөттүн, аксакалдар сотунун чечими менен гана төмөндөтсө болот, 17 жашка чейин түшүрсө болот да. Алда жүйөлүү себептер болушу мүмкүн. Эми жүйөлүү себептер көбүнчө эле кыз баланын кош бойлуулугу болуп атат азыркы күндө. Жана эгерде ата-энеси, жалгыз ата-энеси болсо, өлүм астында төшөктө жатса, ошондо гана айыл өкмөт менен аксакалдар соту баягы эме справка берип атышат да. Ошондо дагы биздин урматтуу ата-энелер кызымдын боюнда бар деген справканы алып туруп, жүйөлүү себеп менен баягы нике курагын төмөндөтүп атышат, искусственно. Кызынын боюнда жок. Бирок баягы эмени алыш үчүн, никеге туруш үчүн ошондой дагы баягы законду кыйыр жолу менен аттап өткөнгө кандайдыр бир жолдорду таап атышат да. Ошону менен дагы бир кандайдыр бир иш-чара өткөрүшүбүз керек деп эсептейм. Биз коомчулукка